Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Биздин студиябыздын бүгүнкү меймандары жакында эле Пакистан мамлекетине илимий, этнографиялык десек болот, тарыхый бир экспедицияга барып келишти. Бул экспедицияны ишкер Рыскүл Акимжанов уюштурган. Анан тарыхчы Данияр Карабаев, анан этнограф, кыргыз кийиминин дизайнери, адис боюнча адис Дөөлөт Рыспаев барып келди. Бул эми мен билишимче силердин толук экспедиция эмес, толук курам эмес, дагы бир топ 10-15 адам болду. Ошол ыраты менен баштасак да, алгач ошол Пакистандын кайсы бир тоолуу аймагында Кыргызстандан көчүп барган кыргыздар бар экен. Ошолордун тарых таржымалын билип алуу үчүн алгач мына Данияр, сиз айтып берсеңиз, ал кайсы кыргыздар, кайсы жактан, качан, кандай шартта барып калган кыргыздар? Чоң рахмат, Мирза мырза. Бул баарыбызга белгилүү болгондой эле, Совет бийлиги Орто Азияны басып келгенде, бул Орто Азия мамлекеттеринин калктары үчүн аябай бир мындай жашообуздагы төңкөрүлүш болгон доолордун бири да. Ошол доолордун биринде Совет бийлиги келип, өзүнүн бийлигин орнотуп, түндүк түштүк Кыргызстанга, анан түштүк Кыргызстанга барганда ошол бийлигин орнотуп жүргөн учурда Сагынбай улук Жаныбек Казы деген мырза өзү ошол биринчилерден болуп Совет бийлигине кошулуп, Өзгөн уездинде жүргөн инсандардан болгон биринчилерден болуп Совет бийлигин орнотуп, андан кийин өзү 1861-жылы туулган, базы сурусунан болот. Андан кийин 27-26 жылдары жанагы элге байманапка жанагыдай кулакка тартуу саясаты башталганда, ошол адилетсиздик мамлекеттин бийлигин көрүп, ага кайра каршы чыгып, бирок ошол эле учурда чоң Совет бийлигине күчү жетпегенин билип, бир 3-4 жылдай тоодо жүрүп, өзүнүн жигиттери менен карама-каршы болуп, анан ага да көз жетпегендиктен Кашкарга качып барып, Кашкарда да ошо кыргыздарга качып барып, кыргыздар кассирде болсо бири-бирине башы калкалап барып турган. Анан ал жака барганда да ошол өзүнүн 400-500гө жакын жанагыдай өзүнүн аскерлери болгон дейт, жигиттери болгон дейт. Аларды таркатып, каалаганыңар калгыла, каалаганыңар менен кеткиле. Анан бир топ инсандар менен өзүнүн жигиттери менен Кашкарга барып, Кашкарда бир топ туруп, андан кийин бул Афганистандын, бүгүнкү Ауганстандын Кичи Памирин өтөттөр булар. Ошол убактан өтүп келип, ал жерге келип, ал жерде баш калкалай баштаганда Совет бийлигинин жанагы бийлиги аскерлери кайра жанагы Тажикстандын мургабынан келип, аларды кармаганга аракет жасашаттар. Анан ал кезде Рахманкул хан тирүү болот, ошонун урпактары ал кезде кыргыздар бири-бирин колдоп, анан жок, биз бул жерде тура албайт экенбиз, бул жерде болбойт экен, анан кара ылдыйлап Кичи Памирдин ылдыйындагы Пакистан мамлекетинин Бальгистан өрөөнүнүн Гемит деген өрөөнүгө барып, ошол жерде баш калкалап туруп калышкан. Бул ошол доордогу кыргыздардын кандайдыр бир өзүнүн эркиндиги үчүн, өзүнүн чыныгы баш ийип жашабастан, ээн эркин жашайбыз деп качып жүргөн инсандардын бири, ушул чыныгы демократ, чыныгы кыргыздын батырларынын бири ушул Сагынбай улук Жаныбек Казы болгон. Аны менен өзү менен кошо барган өзүнүн анча-мынча жигиттери болгон. Ошолордун калган урпактары өсүп, өнүп, ушу 4-5 муунга жетиптир. Ошолор боюнча маалымат укканыбызда биз аябай сүйүндүк. Ага чейин Рыскүл айым менен байланышып калды. Рыскүл айымдын өзүнүн алардын чеберелери менен байланышы бар экен. Анан айтып калды, ушундай Пакистанда жашаган кыргыздар бар экен, сиз Озик тарыхчы катары барганга кызыктарсызбы деп. Анан дароо эле мага кызыктуу болду, себеп дегенде өзүмдүн да илимий изилдөөмө, анан чет Кыргызстан сыртында жашаган алам кыргыздарынын тарыхы, баяны мен үчүн өтө кызыктуу. Ошондуктан дароо макул болуп, өзүмдүн илимий жетекчим Асанканов Абылбек Асанканович агайды макулдашып, аны суранып атып, жумушубуздун жанагыдай финансылык жардам менен Рыскүл айымдын өзүнүн уюштуруу жанагы башкарылганы менен жардам менен ошол жака сапарга барып келдик. Жакшы. Рыскүл, эми сиз кандайча бул экспедицияны уюштуруп калдыңыз? Бул ой, бул маалымат сизге же сунуш келди? Анткени сиз эми ишкерсиз, баягы дыйканчылык менен алектенип жарыш болуп турганда кантип ошол алыскы тиги 3-4 миң метр бийик жердеги 1,5 суткалык жол жөө жүрө турган, машина менен жүрө турган жак кантип ошол жака аттанып калдыңыз? Негизи эле бул ой кантип келди сизге?
студияңызга чакырганыңызга чоң рахмат. Негизи 2 жыл мурун бизнес форум менен Пакистан өлкөсүнө барып, ошол жакта ошол Пакистанда жашаган этникалык кыргыздар менен таанышып калдым. Андан кийин алар менен дагы байланышым үзбөй, бул жака келгенде аларды сыйлап, ушундай бир 2 жылдан бери жакшы мамиледе жүргөнбүз. Анан кышындасы Пакистан жана Кыргызстан ортосундагы чоң форум болуп өтүп, анан ошол жактан бизде жанагы мен байланышта болуп жүргөн жигиттер келиптир. Анан алар ошол форумда айтып калышты. Той кылып атабыз, тойго чакырдык, бирок сиз сөзсүз келишиңиз керек деп аябай мындай неме кылышты да, сөзсүз келгиле депчи. Анан жолдошума айтсам, ал мындай ишинен бошой албайм деди. Андан кийин мен өзүм жалгыз барганда эмне? Мен өзүм жалгыз барганга күчүм да жетет, убактым деле кенен болчу. Анан бирок ошол убакта мен өзүм эле жалгыз барып, анан ошол жакта бир алардын жашоо, мен өзүм эле жалгыз барып, ал жактагы алардын жашоо шартын, маданиятын, тарыхын жалгыз эле көрүп келбестен, ошо мен менен кошо ошол тармакта иштеген кишилерди кошо алып барайын деп ошо менен чечип команда чогулта баштадым. Командада ошо көбүнчө тарыхчылар, анан маданий кызматкерлер, анан ошо мурдатан документалдуу фильм тартып жүргөн журналисттерди алганмын. Барганда ошол команданын жарымы өзүн өзү каржылады. Алардын жарымына спонсорлор таап, кээ бирлерине мен өзүм ошо каржы тарабын каржылап бердик. Бирок мени таң калтырган нерсе, Пакистанда кыргыздар бар экенин эми 99 дебейли, бир 90% дейин, 90% элдин көбү билбейт экен да. Анан мындай сунуштап атканда дагы ошол маданий кызматкерлерге көбүнчө алар дагы таң калып атышты. Пакистанда кыргыздар бар бекен депчи. Анан бирок ошол баргандан кийин бунун сырын мен өзүм үчүн мындай чечмелеп койдум. Ушул кезге чейин Кыргызстандын бийлигине жардам сурап кайрылбаган үчүн мындай көп деле баягы өздөрүнүн жеке шартында эле кетип жүрүп, мамлекеттик деңгээлде ушундай бир кайрылуу болбогон үчүн мындай бир мамлекеттик деңгээлде алардын бар экенин билбейт экенбиз да. Биздин Пакистандагы элчилик менен байланыш бар бекен, жок дегенде буга чейин силер экспедиция уюштурганга чейин? Биздин экспедициянын барып келгенине Пакистандагы элчинин жардамы абдан чоң. Виза тарабынан, самолет тарабынан, каржы тарабынан, ал жактагы баргандан кийин коопсуздук тарабынан бизге абдан чоң жардам берди. Анан ошол эле убакытта элчилик бир нече жыл мурун ачылыптыр. Ошондон бери эң чоң байланыш жана эң чоң жардамды ошо пакистандык кыргыздар көрсөтүп турат экен биздин элчиликке. Алар биздин элчиликке жардам берет. Биздин элчиликтер менен тыгыз байланышта иш алып барышат экен. Ошондуктан биздин ошол жакка барып келгенибизге дагы ушу элчиликке дагы мен ыраазычылык билдирем. Анан бирок барып келгенден кийин ошол Пакистандагы кыргыздарга мен абдан ыраазы болдум. Анткени алар билимдүү, жашоосу жакшы, ошол эле убакта өздөрүнүн кыргыз деген уңгусун унутпай, өзөгүн унутпай, ушу санжырасын сүйлөгөндө дагы ошо санжыра аркылуу бири-бирин тааныштырып, ушундай бир кыргызбыз деп көкүрөгүн көтөрүп жашашат экен. Мисалы, бизде бири-бирибизди кайрылганда фамилиябыздан, анан атыбыздан эле
айтып кайрылат эмеспизби. Алар ошол 7 атасына чейин тааныштырат экен да. Мен Рыскүл, атам бул, анын атасы бул, анын атасы бул деп ошол менин оюмча ушул Пакистандагы ал жактагы элге сиңип кетпегендигинин дагы бирден бир сыры бул ошо санжырасын эмдигиче унутпай ошо санжыра аркылуу бири бирин тааныштырып жүргөнү дагы ошондон деп ойлойм. Эмне үчүн бул экспедиция уюштурулуп калды деп көптөр сурап атат. Бул максаты эмне депчи? Эч кандай саясий же кандайдыр бир максат деле жок. Ошол мен ошол убакта, ошол учурда менин мүмкүнчүлүгүм болуп калды. Ошол мүмкүнчүлүгүмдү жөн гана пайдаландым. Жана ошол мүмкүнчүлүгүмдү коомчулукка пайдасы тийсин деген таризде ушул экспедицияны уюштурдум. Дөөлөт, мына сиз кыргыз улуттук кийиминин изилдеген, ошо дизайнын сактап, баягы нукуралыгына боюнча адиссиз да. Сиз эмне өзгөчөлүктү байкадыңыз? Мына 90 жылдай мурда, 90 жылдан ашуун 90 жыл мурда ошол Кыргызстандан көчүп кеткенден кийин ал жактагы кыргыздардын ошол сиз байкаган өзгөчөлүктөрү, сизге жакканы, сиз үчүн таң калыштуу болгон эмне болду? Арбаңыз. Биринчиден, бул этникалык кыргыздар деп Кыргызстандын аймагынан тышкары карасак, башка этникалык кыргыздар менен салыштырып, кийим жагынан салыштырып караганда, негизгисинен булар эми 100 жылга жакындап калды да, ал жерге отурукташып калганына. Эң негизгиси байкаганым бул уже бул Пакистандын негизги мамлекеттик деңгээлде жүргүзгөн идеологиялык саясаты бар экен. Ар бир жердин өзүнүн мыйзамдарына баш ийет эмеспи. Анан ошол жерге барып отурукташкандан кийин алардын негизги маданиятын кабыл алууда бирден бир булар кыргыз кийимдеринин көбүрөөк жоголушуна дуушар болгон. Бул негизгисинен биринчиден көрүнөт, ачыктан айкын. Бирок ошол эле кезде орто муундагы адамдарын айтсак болот, булар негизгисинен кыргыздардын мурун аты теги кандай кийимдерди кийгени, кандай салттуу билимдери болгондугу, нелерди колдонгондугу, ошолор жөнүндө толук маалыматы бар экен да. Албетте биздин убактыбыз мынча өтө көп болгон жок, аз убакыт маалымат чогултууга кетти да. Ошол эле кезде анан байкаганым бул, мисалы үчүн жигиттерин, жаш жигиттерин алсак, көбүнчөсү ошо калпак кийип жүргөндө, мисалы үчүн биздеги Бишкектен жүргүзгөн анализдерди карап туруп, Пакистандагы уккан маалыматтарды, ошол жердеги балдар менен сүйлөшкөндөгү нерсени караганда, чындыгында укмуштай намыс көйгөй келишет экен. Мисалы үчүн кийген калпагын кийгенде эле ушунчалык ардактап, көкүрөгүндө сүйүнүч болуп, баягы өзөктөсө эле кыргыз да алар. Ошо кыргыз деген нерсеси көкүрөгүнө кагып, намыс. Сиздер барганга чейин калпак бар бекен, аларда кийчү экен? Ооба, кийеткен. Келип кетип, бияктан алып кеткен балдар бар, ошо кийип жүрүшөт экен да. Анан ошо калпакка токтолсом эле мага бир ошо Пакистандан бир дем берди десем болот го, бир жигитибиз айтып калды. Идирис деген. Мен үйлөнгөндө дейт, мага айтышкан дейт, жөн эле баш кийим кийбей эле кой деп дейт. Ошол кезде ал өзү такыр өзүн көкпеттенип, мындайча айтканда, мен үйлөнгөн тоюмда калпак кийип отурам, мен ошол кийип жүрөм деп. Ушундай аябай өзүн настойчивый коюптур да. Баягы максатын койгон сыяктуу да. Ошол нерсе аябай дем берди да балагачы. Анан алар айтат, мындан ары жалаң жаштар ошо үйлөнүү тойлорубузда биз болушунча аракет кылабыз, баш кийимибизди унутпай калганга баш кийимибизди кийип көргөзүп жүргөнгө дейт да. Бул бирден бир алардын жеке ошол жерде кыргыздардын өзүнүн салттуу баш кийими бирден бир жайылтуу максаты болот десем болот, максатына жардам берет.
бул эң чоң. Анткени тойдо элес канчалаган адамдар келет, бир эле кыргыздар эмес, башка улуттун өкүлдөрү да келет экен, тойду да көрдүк. Ошондуктан бул жайылтууга чоң жардам берет. Бирок кийим жагын алып, жалпы кийип жүргөн кийимди алсак, бул мамлекеттик деңгээлде бирдей негизги кийим экен. Кыргыздар өзлөрүн мисалы үчүн биякта кийип жүргөндөй эмес, кадимки эле Пакистандын кийимин кабыл алышкан. Бул эми албетте аймактык, жергиликтүү шартка байланыштуу болот. Бул негизи муну биз мындай көйгөй дебесек деле болот го дейм. Анткени бул жактан эч кандай кыргыздын кийимин алып барыш оор, узак жол, эч кандай базарда андай сатылбайт деген ошол эле жергиликтүү бул жерде бар нерсени колдонууга туура келет да. Анан булар ошо жашоо турмушунда азыркы күндө эми албетте глобалдуу кийимден тышкары ошол тили, үрп адаты, тамак ашы баягы кыргыздын жашоо турмушунан эмнени сактап кала алышыптыр негизи эле. Тилден баштасак да, анан башка баягы тамак ашы бар. Кыргыз тили негизгисинен биз көбүнчө барганда аз эле адам сүйлөйт го деп ойлогонбуз. Анткени отурукташып калды, ал жерде көп тилдүү маданият бар экен да. Анан бирок маалымат чогултуу жөнөкөй эле кадимки жашоо турмушта адамдар менен иштешип, маалымат сураган кезде көп эле кыргыз тилин билишет экен. Бул бизди абдан кубандырды да, анткени биз биринчи башында барганда кантип маалымат чогултабыз деген да ойлор боло баштады. Анткени ал жерде жок эле ондой ашык тил бар экен. Ошол аймактачы. Анан биздин кыргызда жакшы сөз бар. 7 түркүн өнөр бил, 7 элдин тилин бил депчи. Анан алар бир топ тилде сүйлөйт экен. Кээ бир баягы жоголуп бара жаткан тилдер да бар, редкий тилдер. Ошолордо дагы сүйлөшөт экен да. Ошол жаман абдан кубандырды. Кыргыз тилин унутпаптыр, э? Кыргыз тилин унутпаптыр. Кыргыз тили бар экен. Улуу, орто, кичүү муундар бар. Жаш балдары да кыргызча билишет. Алар бул жака да келип турушат экен. Ошондуктан алар да азыркы күндө негизгисин унутулбайт. Бирок мындан ары унутулбаш үчүн адабий китептер билим берип турган ошол нерселер жетишсиз. Бул жагынан мүмкүнчүлүк болушунча камсыздаса жакшы болот да, камсыз. Анан ошол эле музыка чыгарма жаатына келсек, бул жаатта көбүнчөсүн көп нерсе эми унутулуучу дагы көп эле. Анткени улуттук аспаптарда ойноо жок. Мен көрө алган жокмун чындыгында. Может, Акай көрдү. Анткени баягы көбүнчөсүн ошо жергиликтүү ырларды, башка чет элдердин ырлары ырдалат экен. Өзүбүздүн ошо кыргызча ырлар көп ырдалбайт. Барганда биз менен манас балдар барган, алар манас айтып бергенде аябай кубанышты да. Дем берди аларга. Андан тышкары тамак ашынан окшоштугу биздей эле, кадимкидей илгеркидей эле тамак жасашат экен. Ошол эле каламак аттаманы жасап жешет экен. Көбүнчөсү эле окшоштуктары бар экен тамак ашта. Данияр, мына сиз тарыхчы катары сизге өзгөчө кызыктуу болду болуш керек, анткени баягы изоляцияда калып, бирок эми мындайча айтканда баягы эч бир мени кызыктырганы да 90-жылдардын башында бир курултай болду, кыргыздардын дүйнөлүк курултай. Анан 2003-2002 жылдары бир чоң курултай болду. Ошондо дагы айтып жатышканда бүт дүйнөдө болгон кыргыздын өкүлдөрүн чогулттук, келишти, Австралиядан бери келгендер болгондо, Австралиядан. Анан ошондой деңгээлде, ошондой учурларда да байланышпаптырбы? Биздин баягы алар мындай расмий түрдө баягы биздин Тышкы иштер министрлигине кайрылып, өздөрүнүн эң башкысы мына кайсы Өзгөн районунан көчүп кеткендер дедиңер, Жаныбек казы. Ошол жактагы туугандары, жердештери менен байланышы бар бекен? Ошонусу кызык болот. Биринчиден сурооңузга жооп бергенге чейин Дөөлөт мырза берген сурооңузга кыскача айтып кетейин. Мен барганда тарыхчы катары бизде баягы түшүнбөстүк көп болуп атты да. Биз Кыргызстанда маданиятыбыз мындай, булардыкы мындай экен, тигиндей экен деп. Бирок ал бир аз туура эмес түшүндүк. Себеп дегенде биз алар бизден бөлүнүп, Кыргызстанда бөлүнүп барганга кылым болуп калды. То есть 1927 жылгы үзүлгөн үзүктөн баштап ошол точканы караганга аракет кылдым да. Ошол 27 жылы биздин ата бабалар кандай жашаган, ошону салыштырганга аракет кылдым да. Ошолдогу кемпирлердин чалдарын кийинген ушул күнгөчө ошол да. Мисалы биздин Дөөлөт мырза көз атайлап негизги топтон бөлүнүп,
чыныгы жашоону көргөнгө аракет кылдык, мындай түнү күн иштегенге аракет кылдык. Ошондо жанагы карыяларды үйгө киргенде кадимки эле апалар жоолуктарын жөнөкөй бош салынып, жана Пакистанга окшош жалманган эмес, жана кадимки апалар айылдагылар да. Анан кадимкидей эле көрүшүп, колдорунан өп, сүйлөшүп, кадимки эле биздин түштүктөгү апалар менен сүйлөшкөндөй эле сүйлөшүп аттык да. Ошол үзүлгөн өзөктөгү учурдан баштап салыштырсак, бир эле тамырыбыз. Албетте, Пакистан бүгүнкү күндө 240 миллион калкы бар. Ошол калкка 1000 кыргыздын туруштук бере албайт да. Анан экинчи сурооңуз жанагы Кыргызстан эгемендүү болгон учур бул жалпы ааламда жашаган, сыртта жашаган кыргыздар үчүн өтө өзгөчө күн да. Ошолорду эле мен ушул суроону көп берчү белем. Анан ал эгемендүү болгондо дейт сүйүнгөнбүз дейт. Кыргызстан эгемендүү болду, бизге карым катнаш жардам болот деп. Ошол Пакистанда жашаган кыргыз боордоштордун жетекчиси Захитжан деген мырза өзү ар бир топтон өзү күчтүү ишкер экен, топтоп бир автобус жалдап Кашкар аркылуу Ошко келип, Пакистандан Имиттен Кашкарга келип, Кашкарда туруп, ал жакта туугандар менен анан Ошко келип, Оштон өзгөнгө келген экен, эгемендүү алган жылдары. Анан 30 жыл мурда, 30 жылдай мурда. Ооба. Анан Аскар Акаевдин данышмандыгы ошолорду тосуп алып дейт. Бул жакта чоң саясатчылар жүгөрүп, кийин өзү тосуп алып дейт. Жанибек Казыга тиешелүү болгон жердин баардыгын кайтарып урпактарына берген экен. Чакырып келип туруп, силер кеткенсиңер, биз силерди билебиз, Совет бийлиги силерге адилетсиз мамиле жасаган деп. Анан ошолдогу урпактарга ошол жашап жүргөн жеринин айылына кайра өзүнүн жерин бериптир. Бул да болсо өтө жакшынакай кол. Биринчи келгенде ооба. Анан 2-3 баласы, небере чеберлери калып жашаптыр. Ошолордун кээ бирлери ушул жерде ишкердигин түптөптүр. Анан калгандар кайра көчүп кетиптир Пакистанга. Байланыш болгон, бирок мындай чоң деңгээлде аябай болгон эмес. Өзгөндө Жанибек Казынын музей ачылган экен, анын атында мечиттер салыныптыр, көчөлөр курулуптур. Жакшынакай иштер болгон, бирок ал эми бир айылдын деңгээлде болгон эсебинен республикалык деңгээлге чыккан эмес, жалпы калай калганын билген эмес да. Ошондуктан алар келген, тышкы иштер министрлиги менен да көптөгөн жолугушуулар болуптур. Биздин элчилик менен да жакшына иштер алып бардык, бирок баягыдай чоң деңгээлге чыккан эмес. Бүгүнкү күндө биз барып келгенден кийин Нырскүл айым мисалы соц тармактар жакшы колдонгон эсебинен, биздин топ жакшы колдонгон эсебинен баягы Facebook, Instagram, TikTokко чыгып кетпедикпи? Ошондон кийин эле мисалы аябай мындай элдер бар экен деп биле баштады да. Анан бирок бул музей мурун эле түптөлгөн, өзгөндөчү, бирок аны эч ким билген эмес тилекке каршы. Бул да болсо баягы соц тармактардын бүгүнкү күндө биздин жашообуздагы жакшы пайдасы десек болот. Мына алар мисалы Афганистанда Улуу Памирде да кыргыздар бар да, алар мисалы кыйналып атат деп, буга чейин согуш башталганга чейин эле баягы бир тобу Түркияга көчүп кеткен, Рахман Кулхандын бир топ урпактары, бир топ калып калганда аларга кыйналып жашап атат. Ошо Пакистанда жашаган кыргыздар аларга бир жардам, бир муктаждыктары бар бекен, жардам керек бекен, же кайтып келүү ниети барбы, бир муктаждыктар бар бекен, байкалдыңарбы? Алар мындай түздөн-түз чоң көйгөй байкалган жок, мисалы. Эң биринчиден бул бир кылымдын ичинде алар ушунчалык жергиликтүү калк менен Дөлөт мырза белгилеп кеткендей, маданияты да, тили да сиңип, мисалы тойдо байкасаңыздар керек, соц тармакта жарыялаган видеолордон, мисалы өзбекче, уйгурча, ваханча, мисалы тажикче, урдуча, мындай кеңи ырдап бийлешет экендер да, бири-биринин тойда келип алыпчы. Анан ошол кыргыздын тойга областтардан келди деп биз айтып атты, артисттер келип бийлеп ырдап атты да, то есть бири-бириге болгон сый урмат ушунчалык кенен экен. Анан болгон эле жанагындай сураныч, бул кыргыз тили боюнча сураныч болду. Анан суранып ал жакта эми баягы түндүгүндө Пакистан түндүгүндө негизинен эле исмаилиттер урпагы жашайт экен, бул Ага хандын баягы урпактарынан экен да. Анан Ага хандын ал жактагы таасири өтө көп экен. Ал жакта центр бар экен, жана мугалимдердин бийлигине. Анан бул эми баягы эки тоо жолукпайт, адам бири-бириге жолугат дегендей, менин өзүм устат агайым Душан Шаматов агайдын курсташтары ошол центрдин жетекчиси экен. Алар аркылуу байланышып, анан Ырыскүл айымдар менен чогуу биргеликте ошол центрге бардык. Жана мугалимдердин билим жогорулатуу институту бар. Бул Ага хан түздөн-түз байланышы бар экен. Анан аларга барып, алар менен сүйлөшүп, алар менен бир жакшы макулдаштыкка келдик. Бул да болсо биздин жетишкендиктерибиздин бири деп айта алам. Алар айтты, биз ошол кыргыз балдар, кыздардын урпактарын биз кыргыз тилинде окутуп бергенге жардамбыз. Эгер бул жактан Кыргызстандан ошол англис тилиндеги видео, китеп, башка материалдар берип, каржы көрсөтсөңөр. Алардын 50-ге жакын жатаканалары да бар экен, аларды алып келип кыргыз тилинде окутуп келечекке даярдап бере алабыз деп жакшынакай макулдаштыкка жеттик. Бул да болсо биз үчүн аябай чоң жетишкендик болду. Анан
сиз айтып өткөн улуу кичи Памирдеги кыргыздар менен да булардын түздөн-түз байланышы бар экен. Кыз алып кыз берген учурлары бар экен. Алар малды алып келип сатчу экен топоздоруна. А булар картошка, пияз башкаларын берчү экен. Жакын чектешпеген. Өтө жакын. Көп күтсө бир 30-40 эле чакырым аралыктары. Өтө жакын. Анан акыркы жылдары баягы саясий, анан жанагы чек ара маселеге кырдаалуу дейт. Алар дайыма имитке чейин ошо Пакистанда жашаган кыргыздарга келип кетчү дейт аштыкка. Азыр имитке чейин жетпей бир айылга келип дейт. Ошол айылдан орусча айтканда алмашуу бартер кылып товарларды алмаштырабыз дейт. Бир жылдан 1-2 жолу ушундай кылабыз дейт. Бирок буга чейин бири-бирибиз менен карым катнаштарыбыз түздөн-түз бар деп аябымда андай айтып атты. Анан бирок биз көчүп кетели, мен кылалы деген эч кандай көргөнүбүз жок. Баардыгынын жашоосу, ишкердиги жакшына, билими бар, магистратура, PhDге чейин жеткен балдар бар экен. Аларды көрүп сүйлөшүп аябай сыймыктанды, ошол деңгээлге жеткен балдар. Тилди эркин сүйлөшүп өткөн. Алардын Пакистандагы абройлуу да мындай чоң деңгээлде экен деп айта алам. Себеп дегенде биз баратканда сиздер көргөн видеодо жолго таш түшүп өтө албай калдык. Анан адатынча алар эртеси күн тийгенде ошол тракторду чакырып анан жолду тазалашып экен. Бирок ошол Пакистанда жашаган кыргыздардын аброюнан алар түнү менен чалып, жолду тазалап, 2 сааттын ичинде кайра өтүп кеттик да. Ошол гилгит, ошол өрөөндөгү алардын ишкердиги, ишкердик бул чоң ролду ойнойт экен ал жакта. Ал жактагы саясаттагы инсандар келип, биз менен жолугуп сүйлөшүп, агайлар менен аябай мындай кандай десең деңгээлде жакшы маалымат алмаштык. Анан дагы бир жакшы жетишкендигибиз, алардын кыргыздарга болгон сый-урматы жакшы болду. Аларда бир эле суроо экен, мусулмансыңбы деген суроо берет экен. Мусулманмын десең, алар кучагын жайып тосот экен да, пакистандыктардын ошол салты бар экен. Анан бизде мисалы кыргызсың, каяктык кыргызсың деген суроо биринчи берсек, алар биринчи суроосу тиги экен да. Ошондуктан бизге аябай жакшы мындай абдан көп улуттуу өлкөдө эми. Ооба. Анан жана саясатчыларды аябай жакшы тосуп алып, анан биздин жигиттер жана ырдап, манас айтып, бийлеп, коом чирткенде аябай эле мындай түшүнбөсө да ушунчалык жылуу кабыл алып жатты да. Ошол да бизди аябай сүйүндүрдү. Өздөрүнүн белгилүү тиктокер, фейсбукта иштеген балдар келип, бизге кыргыз келди, кыргыздар келди деп баягында сүйүнүп, өздөрү чыгарып атты. Анан дагы бир жакшы жагы, ошол ал жакта жашаган кыргыздарды той тамашаларын, үрп-адаттарыны биз салыштырганга аракет кылдык. Алар негизинен 3 топко бөлүнөт экен, 3 мындай этапка бөлүнөт экен да тойчу. Биринчиси бул жанагы кызга колуна хына коюу деп коет экен. Баягы той болорго 1-2 күн калганда кыздын көңүлүн ачып, колдоруна хына коюп, сүрөттөрүн коюп, ооба, баягындай кызды кубандырып, анан бул кыргыздардын ошол 100 жыл мурунку алып карасак, кыз оюну деген бизде салт болгон. Азыр эми баягы орусча сөз менен аталып, кыздар кафе барга барып тойдон бир күн эс алышат го. Ошонун эле эски эми эмес да, мындай варианты да. Девичник деп коёшот. Девичник, ооба. Ал кыргызда болгон. Кыргызда кадим боз үйдү бөлүп коюп кыз оюну деген салт болгон кыргызда. Андан эртеси барат деген салт экен. Бул барат дегенде ошол пакистандык кыргыздар эркек тарап тууган урук бала чакасын алып, кыз тарапка келип, кыздын сыйын урматын көрүп, ошол жерден кызды алып, макулдашып, тойду бүтүрүп, анан сый урматын көрүп, жанагы белепекчесин алып алып, кадимгидей эле баланы үйгө кетет экен. Баланы үйгө барган күнү бул валима деп коет экен. Валимада ошол жалпы кыз тарап келип, баягы биздегидей куда сөөк тоскондой эле аларды тосуп, сыйлашып, бийлешип, эртеси аларды узатышат экен да. Биздегидей эле жанагындай салт калган. Эми анча-мынча элементтер албетте бул жергиликтүү калктын жанагы таасирин эсебине калып калган. Бирок өзөк бир. Кыздын кийинген кийими да Дөлөт мырза аябай сүйүнүп атты. Данияр Баке карасаңыз, жанагы кып-кызыл кийинип отурат. Баягы кыргыздын кыз деген белгисин белгилеп. Анан баягы үйлөнгөндөн кийин эртеси уже ак жолук салынып, ак өзгөрөт да. Бул да болсо бир кыргызды мисалы биз сүйүндүрө турган өзөктөрдүн бири да. Рыскүл айым, айтсаңыз, мына сиз алгач тойго чакырылып, бирок ал жөн эле тойго барып келбей, мына чын эле баягы сиздин ишкердик рационалдуулугуңуз, балким да ушунун пайдасы да барып мына пайдалуу маалымат чоң экспедицияны барып баштап барып келдиңиз да. Эмне бир тыянак, эмнеге таасирлендиңиз? Эмне кылса болот мындан ары, мындай кандай идея, кандай ой келди сизгечи, мисалы, балким жалпы өзүңүздөр эми Пакистан өзүнө барып конгондон кийин ары барган эле бир жарым 2 суткалык жол экен. Сүйлөшкөн кандай пикирге, кандай чечимге келдиңиздер? Мен той бул баягы бир себеп болуп тур, бирок абдан чоң мындай жемиштүү экспедиция болуп тур баардык тармак боюнча да. Мындан ары кандай байланыштар, мындай байланыш түзүп, балким бир ымала түзүп, мамиле түзүп дегенде ошондой бир идея же чечимге келдиңерби? Негизи бул мен канча жылдан бери ичимде
ойлонулуп бышып жүргөн проект болчу. Былтыр бүт концепциясы иштелип чыгып, биздин жанагы тышкы иштер министрлигине бул кат жазылган. Бирок мен ошол убакытта эле мен өзүмүн убактым келбей калып барбай калгам. Быйыл мына убактысы шарты чыкты, барып келдик. Негизи ишкерликте бир неме бар да. Биз мисалы ишкерлер, айрыкча мен башка бирөөлөрдү күтүп, башка бирөөдөн үмүт этип, башка бирөөлөргө баягы жардам күтүп отурбастан кандай мүмкүнчүлүк болсо ошонун баардыгын максимально пайдаланганга көнүп калганбыз да. Анан ушул чакырууну дагы максимально пайдаланып калганга аракет кылып, мына жыйынтыгын азыр көрүп атабыз. Бардык, келдик, бирок андан ары кандай кадамдар болот? Келе жатканда эле биз мындан ары эмне кылабыз деген пландарды түздүк. Ошо тарыхчылар менен, биздин маданий кызматкерлер менен кайтып келе жатып анан келгенден кийин бир нече китептер чыгат. Мындан ары конференциялар болот. Ал жактан дагы делегация, аябай чоң делегация келебиз деп алар менен сүйлөшүлдү. 2 документалдуу фильм азыр жасалып атат. Андан сырткары алар келгенден кийин ошо 2-3 конференция өткөндөн кийин кайтара эле кандайдыр бир программа менен Жаныбек Казынын жашаган жерине тарыхый бир экспедиция ошолор менен кошо зыярат кылабыз деп ошонун программасы иштелип чыгып атат. Эми азыр алар айтышты, август-сентябрларда убактыбыз болот деди. Андан сырткары ошо китеп жазылып, тексттер жазылып, анын сүрөттөрү коюлуп, кайтара ошо китеп чыкканга чейинки убакытта ошого кетип калат экен. Андан сырткары биздин тарыхчылар өзүнүн илимий изилдөөсүнүн жыйынтыгында кандайдыр бир материалдарды жазабыз дешти. Биз ушул жактарды күтүп отурабыз. Эми бул экспедициядагы эң жөнөкөй эле мындай миссиясы жок киши мен элекем. Анан ушул кишилер неме болсо, даяр болсо мен уюштуруп бергенге дайым даярмын. Эң башкысы баягы мындай нерсеге дем берип, идея берип, маалымат берген сиз болдуңуз да. Мына ошол илимий баалуулугу дейли, илимий биз илим үчүн мен билгенден тарых институтунун директору Алой Асанканов агай академик барып келди силер менен кошо. Негизи ошо илимий деңгээлде бунун пайдасы, кызыктуу жагы кандай болду? Ошо мисалы изилдөөчү катарган эмнени айтасыз? Биринчиден бизге илимий изилдөө, мен Озек тарыхчы катары ошол картаңдардын баянын, алардын жашоосун чогултууга аракет кылдык. Ал жака барганда эле топ-топко бөлүнүп алып, анан агай экөөбүз Дөөлөт Мырзачыбыз иштеп аттык. Ким кайсы тарапта иштейт деп. Анан бизге негизинен кызык болгон жери ошол кыргыздар кандай барып калды ал жерге. Барып калганда кандай кыйынчылыктар болду. Жергиликтүү эл менен кандай сиңип кетти. Анан эмнени эстейт. Ошону алып калыш керек болду. Анан эмне себептен кыргыздар ошол тоолуу аймакка качты деген да суроо жаралып атты да. Эмне себептен башка мисалы Өзбекстан качкан жок, же болбосо башка Кытайдын мемлекети качкан жок. Дал ошол эки тоонун ортосуна качты. Бул ошону издегенге аракет кылдык. Анан жалпы эле баягы алардын этностук иденттүүлүгүнүн өзгөрүү процесстерин байкаганга аракет кылдык. Канчалык деңгээлде ошол жыл өткөн сайын, муун өткөн сайын эскерет. Анан муундар аралык эс тутумду караганга аракет кылдык. Кимден эстейт, кимде канчалык кыргыздык баягы эс тутуму жогору болот. Ошону караганга аракет кылдык. Анан Жолдошбек Бөтөнөев агай болсо алар архивдик жаныйларды, анан Жаныбек Каза көбүрөөк маалымат жасады. Агай болсо мындай более теоретический жагынан басым жасады. Мен болсо Озек тарыхка көбүрөөк жасадым. Алдарын Озекке машинада да баратып, уктап баратып да, бир күнүнө 1-2 саат уктасак да алар менен канча керек жанталашып, алардын баянын жаздырып калганга аракет кылдык да. Бул биз үчүн аябай чоң жетишкендик болду. Рыскул айым айткандай, бул өтө чоң акылмандык менен эжекебиз жанагы жөн эле тойго барып келбестен пайдалуу, кечиктүү келдик десем жаңылышпайм. Ошо кечигибиз буйруса жакын арада өзүбүздүн пландарыбыз бар. Сүрөт баян, китептерди конференция чыгат деген. Анан деги эле жалпы эле ошол жалпы Кыргызстандын сыртына жашаган алам кыргыздар да ушундай чоң үмүттүү. Себептен алар барганда мен
алардын көздөрүнөн жанып турганын байкадык да. Мындай чуркап түшүп, эшикти ачып, ушул оорубасын, ушул кыйналып калбасын, ушул суусабасын, ушул биринчи жесин деген ушунчалык мындай чоң мындай сый урмат менен бизге мамиле кылып атты да. Кыргызга болгон сүйүүсү аябай чоң кемелеп атты. Анан кайтып баратканыбызда жана көчөдө баратсак деле жанындагы жаштарга мактанып атат да. Мына көрдүңөр, мен туугандарым келди, булар кыргыздар, мен кыргызмын, кыргыздар менен кабар алып кел деп жатканда вахан тилинде, тажик тилинде, урду тилинде айтып атты да. Алар түшүнө эле турабыз, эмне деп мактанып атат, кандай сөйлөнүп атат. Анан баратканда жанагы Ыдырысбек мырза айтып жатты, силер келип биздин башыбыз көтөрүлүп калды дейт да. Биз кыргыз экенибизди дагы буларга даңазалап алдык. Калпагыбыз колубуздан түшпөйт деп, анан Нурскул айым апарган белектер, анан биз апарган белектерди берип аттык. Анан бир жигит жана камчыны берсе, ошо камчы бир-эки колдо түшкөн жок да. Келер кеткиче ошо камчы, калпак ушунчалык сүйүнүп аларга албетте саясий жактан эч кандай жардам бере албайбыз, бирок бизге эң күчтүү пайдабыз аларга баягы маданий дем күч бере алдык деп мен толук ишене алам. Себеп дегенде манас айтып, мен кылып өзүбүздүн биз барлыгыбызды Кыргызстандын барлыгын билгизгенге биз толук мындай жете алдык дейм. Бир жуманын ичинде бул алар үчүн аябай мындай сыймыктануу менен алар кабыл алышты. Буюрса келечекте пландары жакшы, анан убакыт көрсөтөт. Озеки тарых демекчи, мына эң эле ошол жакта кыргыздарды изилдей келгенде эле эң башкы булак, маалымат булагы бул Озеки маалымат болуп атпайбы? Алардын архив, аларды ким Пакистанда, Афганистанда аларды архивдеп кагазга жазып туруптур. Ошол кыскача айта кетсеңиз, кантип жолдон көргөн азап тозогу мындан 90 жыл, 100 жыл мурда кантип ошол жака эмнеге мына Афганистанды өтүп барып, наркы Пакистанга болгондо да асказоонун арасына эмнеге ошондой болуптур? Ошону кыскача айтып бере аласызбы? Эмнеге ошондой чечимге келишти? Алар эми баягы биринчи булак болбой калды, балдары бар каза болуп калган, балдарынын бирисин гана келини калыптыр. Ошон менен сүйлөшкөнгө аракет кылды апа менен. Анан неберели менен сүйлөшпөй калды, 3 муундан кийин болуп калды. Бирок алардын айтымында биздин атабыз ушундай айтып берген, келе жатканда азап чеккени, жолдо жанагы баалуктарын жоготконун айтып берди. Биз жерге келип уктап турганда тонолгонун айтып жатты да. То есть алтыныбыз бар эле, байлыгыбыз бар эле, бирок ошону алдырып жоготконубуздун эсебинен кыйналганбыз деп ошону эстеп атты. Анан биринчи бул жака келгенибизде дейт, тилден аябай кыйналганбыз дейт. Булар такыр башка эл, динибиз бир болгон менен дейт, намазыбыз аякпен бир болгон менен, бирок тилибиз такыр башка болдук дейт. Ошол чоң муун ошону көбүрөөк эскерип атты. Анан чыксак сүйлөшө албайбыз, баарлаша албайбыз дейт. Анан жерибиз да жок дейт. Бирөө бир мындай бир метр жерин бербей жашаганга дейт. Анан ошол учурда ошол өрөөндө жашаган вахандыктардын өкүм сүрүп турган учур экен, ошолор жер бөлүп берип, анан ошол кыргыздарга берип, ошонун жашоо калыптанып кеткен деп айтып атты да. Ошону эскергибиз аябай айтып берди. Ошонусу бизге кызык болду. Биринчи келгенде кызыктуу. Балким да бундан бир 10 жыл мурун ушундай экспедиция барганда, алардын аталары жанагы Казбек Жаныбек Казынын балдары тирүү кезинде барып ошолордун ооздорун укканыбызда балким такыр башкача маалымат жоготуп калабыз, бирок тилек кашанын балдарынан жоготуп калдык да биз баргандачы. 3-чү муун болуп калды бизге барганыбызда. Бирок ошондой болсо да алардын эскерүүсүнүн, аталардын эскерүүсүнүн негизинде жанагындай кыйынчылыктарын, тил, жер жана башка биринчи келгендеги сиңүү маселесиндеги жакшынакай маалыматтарды топтодук. Аларда тил маселесине өзгөчө да, мисалы, анткени алар канча киши экен азыркы саны? Өздөрүн кыргызбыз деп эсептегендер канча экен азыр? Канча? Өздөрүнүн эсеби боюнча 1000 деп айтыштылар. Ошо баары бир жанагы бир жерде жашайт. Жок, бир жерде эмес. Имит деген эң чоң айылда ошо бир 15 үй бүлө бар экен. Гилгитте бир 5-6 үй бүлө бар экен, чоң. Алар үйлүк деп койт экен, биздегидей түтүн деп айткан, үйлүк деп койт экендер. Үйлүк деп айтты. Анан Имиттен тышкардагы айылдарда 5тен 6-нан үйлүк деди. Исламабадда бар экен, Турцияда бар экен, Чачыранда. Анан Дубайда жашап бизнес кылгандар бар экен. Анан баягы бир үй бүлөдө 5-10 адам экен, балалуу чакалуу, көп балалуу болот онун эсебинен. Анан мындай биз болжол менен эсептегенибизде бир 1000ге коо жетпейт, бирок өздөрүнүн эсеби боюнча 1000 деп айтып атты да. Анан ошол айылдын жана комитетиге баш айыл өкмөтүгө биз барып Дөлөт мырзага сүйлөштүк. Аларга паспорт бергениге аз эле болуптур. Паспорт да жок бекен. Паспорт эле болбогонго, мисалы Жаныбек Казынын балдары 50 жашка толгондо биринчи паспорт берген экен. Биз ошол архивдик таанууларды тапканга аракет кылдык. Биринчи барганда ошол Жаныбек Казын барганда 33-жылы каза болгон элестетиң. Балдары 50 жылдан азыр 50-жылдары алган паспорттары бар экен да. Ошондо сүрөттөрүн тартып, мындай бала, мынча жылы, мынча жашта деп биринчи паспорттардын үлгүлөрүн тартып алдык. Аябай кызыктуу болду биз үчүн. Анан ошол айылдын жетекчиси да вахандык киши экен. Анан мынычканда статком экен да.
кичинекей мөөрү бар экен. Ошол мөөрүн басып берсе, ошол мөөр менен ал кыргыздардын ошол айылдагылардын жумушу бүтөт экен да. Бул мисалы мен паспорт алам десе, көпчүлүктөрдүн дагы анча мынча паспорт жок экен, көйлүктөрдө эле жок экен. Бирок паспорт алабыз десек, тиги статкомго барабыз дейт, биздин тилде айтканда. Ал ооба бул киши бул жерде жашап жүрөт, мынча баласы бар деп анан жазып туруп анан баягы мөөрүн басып берсе, анан мөөр менен барып мамлекетке тапшырсак бизге паспорт көбөлүк берет dedi да. Дагы деле баягындай документтик жагынан тоолуу чабан болуп жашаган кыргыздар ошол эле ойдон эле калыптыр. Бирок алардын тили, маданияты сакталып калыптыр да. Ошол эле курут, сары май, топозду иштетүү, топозду саганы, мисалы алардын курут майын алып, анан бир жанагы литр курут сары майдын алардын сомунда 500ден 1000ге чейин деп атты. Бул аябай кымбаттагы балы. Анан топоздун этинин да баалуулуктарын айтып атты. Биз күздө бышканда семиргенди алып келип сатабыз деп. Ошол тоолуу жашагандар баягы чыныгы тоолук кыргыздын нуктуралык маданий көчмөн салтын сактап калыптыр. Анан Жаныбек казы өзү деле керез берген экен балдарына. Мен өлгөндөн кийин шаарга түшүп, чоң шаарга аралашып кетпей, ал жака барсаңар кыргыздыңар жоготосуңар деген осуят менен каза болгон экен да. Ошонун эсебинен жанагы Жаныбек казынын балдары өздөрү өлгөнгө чейин шаарга түшүп аралашкан эмес экен. Анан бул бойдон эле мал менен мал болуп калбайлы деп, анын Жаныбек казынын неберелери окуй баштаган экен да. Анан ошолордон чыккан урпактар бизди чакырып менен барып келдик да. То есть атасынын айткан осуятын балдар аткарып, алар да ылыйга түшүп, билим алып, аралашып кеткен эмес экен. Жанагы жалпы тоодо жашап, ошо бир жерде каза болгон экендер да. Бул да болсо ошо атасынын айткан осуятын тилин алып, кыргыздык маданиятты сактап калганга болгон иш аракетин байкадык. Тилекке каршы убактыбыз аяктап калды. Сиздерге чоң рахмат. Муну чын деле бир эмес бир нече берүү керек. Бул баардык баягы силердин ошол изилдеп көрүп, угуп келгениңерди айтып бергенге. Эми силердин ошол изилдөөңөрдүн жыйынтыгын күтөбүз. Эң башкысы ошол бизге пайдалуу болуп, аларга да пайдасы тийип дегенде, анан бизде чын деле биз айтып атпайбызбы, жана ортобузда дээрлик 100 жылдык айырма убакыт, ошол 100 жыл мурда Кыргызстандан кетсе, биз унутуп койгон нерсе, бирок ал жакта аларда сакталып калган. Ошол жагынан ошондой пайдалуу нерселерди да биз бул жакта турсакта сезип атабыз, көрүп атабыз. Рахмат силерге. Эмгегиңерге рахмат, сизге өзгөчө рахмат Рыскүл айым. Ошону мындай идеялык жактан, ошо идеяны көтөрүп, эмилгелеп, сүйрөп барып апарып келгениңизге рахмат сизге да. Силерге да ийгилик каалайм. Рахмат. Сиздерге рахмат. Бар болуңуздар. Урматтуу НТС-тин көрүүчүлөрү, эфирде эсимденин кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар.